Кыздар 3 максатта келет ысык көлгө. Биринчиси сүрөткө тартып мактануу. Жуунуштан мурда да келип сүрөткө тартып, баягы историясы дейби, баягы соцсети болобу, ошолорго мактаныш максатында ысык көлгө келет экен да. Жуунуу эмес максаты, а? Ошо эптеп-септеп жакшынакай фото чыкса, бир 150дөй сүрөткө түшсө, ошонун бирөөсүн тандап, ошо соцсетке коюп мактануу. Жаңы кийимин мактануу, фигурасын мактануу. Ал бар, анда бар жамбаш, анда бар фигура эч кимде жок. Ошондой көз карашта болот экен да. Бул биринчи мактаныш, экинчиси эс алуу. Чындыгында эс алганы келгендер дагы бар. Атайын халал пансионаттарга баргандар дагы бар. Көздүн зинасынан башка зиналардан этият болуу максатында халал жерлерге баргандар дагы Кудай колдосун. Ал эми үчүнчүдөн чындыгында, ата-энесин алып келгендер бар. Өзү жуунбай, өзү сүрөткө дагы түшпөйт. Бир туугандарын алып келейин, мен шаарды билем, ысык көлдү билем, ата-энесине кызмат кылайын деген кыздар дагы жок эмес. Ошондуктан айтайын дегеним, мактаныч болсун. Бара турган болсок, өзүгө карап, атайын жабык, аврет маселелеринен этият болушубуз керек.